Тургунбаев Мелис Жусупжанович 2013-2017 жылдар аралыгында Кыргыз-Нефтегаз компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Ошондой эле 2017 жылдан бери директорлор кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы болуп 2020 жылдын 20 ноябрында кызматка дайындалган. Борбордук Азиядагы Америка университетинин бүтүрүүчүсү, 2019 жылы экономика илимдеринин доктору наамын алган. Жогорку жетекчилик кызматтарда 20 жылдык тажрыйбасы бар жана бүгүнкү күндө мунай-газ тармагындагы тажрыйбалуу жана дасыккан адистердин бири. Англис жана түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу тутумунун отличниги медали менен сыйланган. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Мелис Тургунбаевдин 100 күн аралыгында жасаган жумуштарына токтолсок, Кыргыз-Нефтегаз 2021 жылдын 1 кварталында 30.272 тонна мунай өндүрүү пландалса, а бирок иш жүзүндө 41.270 тоннага аткарылды. Башкача айтканда, планга салыштырмалуу 11.000 тоннага көп өндүрүлүп, 1-3 айлыкта чийки мунайды өндүрүү 136% аткарылды. 2021 жылдын 1 кварталынын экономикалык көрсөткүчтөрү мекемени вектордук багыт менен өнүгүп жатканынан кабар берет. Ошол жылдын 1 кварталында мекеменин тапкан кирешеси 357 миллион сомго жогорулап, өткөн жылдын 1 кварталына салыштырмалуу 36 миллион сомго көп киреше тапкан. Башкача айтканда, таза кирешеге коюлган план 240%га аткарылды. 2020 жылы бир жыл аралыгында таза киреше 557 миллион сомду түзгөн болсо, биз мына биринчи эле кварталда 357 миллион сомго бул таза кирешени чыгардык да. Апрелде буюрса биз пландаштырып атабыз, таза кирешени 200 миллион сомдо алабыз деп. Ошондо биз мына 4 эле айда, 2021 жылда 4 айда былтыркы жылы 1 жыл иштеген кирешени буюрса 4 эле айда алып коебуз деген пландарыбыз бар да. Мурун мындай көрүнүш Кыргыз-Нефтегаз компаниясында болгон эмес. Биринчи жолу тарыхта 1 кварталда 357 миллион сом таза киреше таап атабыз. Азык-түгүлүк баалары кескин жогорулап кеткендигине байланыштуу жумушчулардын эмгек акысы көтөрүлдү. 10%га чейин жогорулатылган маянаны апрель айынан баштап нефтчилер алып башташты. Былтырда көтөрүлгөн, быйыл да көтөрүп день нефтяникага премия беребиз буюрса. Анан садиктер иштеп баштады. Профилактория иштеп баштады. Баары эс алып профилакторияда балдарды демеге садикке, лагерге жөнөтсөңөр болот. Мурдагы жетекчилик питаниябызды жоюп салган болчу. Питания албай калган болчу. Квартальный питаниябыз бар эле. Ошол питаниябызды коюп берди. Кайра азык-түлүктүн кескин кымбаттап кеткенине байланыштуу зарплатабызды кошуп берди. Кыргыз-Нефтегаз мекемесине жумушка кирүү буга чейин кыйынчылык жаратчу. Таанышың же акчаң болбосо жумушка орноша албайсың деген түшүнүк коомчулукта көп айтылчу. Тургунбаев алгачкы жумушун баштаганда эле тааныш аркылуу ишке кирүүсүнө чекит койду. Жанагыдай тааныш билиш, тигинде мында деген сөздөр болбосун, кептер болбосун деген эмесинде, мына азыр ушул конкурстук комиссия өзүнүн ишин алып барып атат. Мына акыркы кезде биз мына плановательдеги вакансия, экономист вакансиясы бар эле, ошого конкурс өткүзүп атабыз. Буга чейин мына детский садиктерде помощник воспитатель деген вакансиялар бар эле, ошого өткүздүк. Аябай жакшы өттү. Мына эч кандай жөндөмүнө жараша, билимине жараша конкурстук комиссия тандады. Мен дагы көп угуп, көп келгенден да коркуп жүрчүмүн да. Анан кийин азыркы учурда мына кечээ өзүм катышып, кечээ өзүм суроолорго жооп берип, буларга мен эч кандай тиешеси жок экен деп ойлодум. Ар кимибиз өзүбүздүн билимибизге, өзүбүздүн жооп бергенибизге, аракетибизге карап анан жумушка кирдик. Ойлободум эле өтүп каламбы деп, кандай болот, коррупция болобу, чаныш билиш болобу деп ойлодук эле. Кудайга шүгүр, эми суроо жооптун негизинде, жакшы жооп бергенибиз негизинде ошол жумушка кабыл алды. Тааныш билиш мындай немелер болбосун деген немеде ошол немеге өттүк. Аны өзүңөр көрүп атасыңар. Бүтүн сайттарга, биздин Facebook баракчаларыбызга бүтүн жерде информациялар бар. Бардыгы конкурс негизинде болот. Мекемеге жетекчилик тараптан кадр даярдоо маселесине дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Ишканага билимдүү, кесипкөй адистерди даярдоо максатында жаңа программаларды түзүп, ишкананын эсебинен каржылап, окутуу жумуштары аткарылууда. Айлык акыларыбыз өтө сонун. Чет өлкөлөрдө иштеген кереги деле жок экен. Ушул жерде айлыктарыбыз жакшы. Көптөгөн жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп, көптөгөн жаштар жумушка орнотуп, азыр Кыргыз-Нефтегазда жаштардын көбү иштеп жатат. Үй бүлөлөрүн багып, эме кылып, өздөрүнүн күчү менен ишке киришти конкурс аркылуу. Мекемени автоматташтыруу, заманбап ыкма менен иш алып баруу боюнча жумуштар ийгиликтүү аткарылууда. Ишкананын каржылык эсептөө иштери 1С программасы менен иштөөгө өттү. Ошондой эле KNG аталышындагы веб-сайт ишке кирип, башкармалыктын жумуштары ачык айкын жүргүзүлүүдө.
бүтүн процесстерди автоматташтыруу боюнча чоң иштер жүрүп атат. 1С өтө элек мына 2 айдын ичинде келип эле 1С өттүк. Бул дагы бул иштерде оптимизациялар болуп атат. Жаңы башкаруунун жаңы методдорун колдонуп атабыз. Коюлган пландарды аткарууда бургулоочу атайын техникалардын орду чоң. Мындан улам техникаларды жаңылоо муктаждыктары бар. 2021 жылдын бюджетине жаңы бургулоочу техникасын алуу каралууда. Гортасында эски техника, уже 59-жылы чыккан. Ого биз айттык, мен үзүп чыгышкем, ошо көрүп алам, анализдеп көрүп, жаңы установка келсе тезирээк казат экенбиз алам ойлонуп, ошо жакшы туура түшүнөм, ошо алып берем деп макулдугун берди. Кубурга мен келгенде маселелер көтөрүлгөндө мобильный буруу техника алыш керек дедилер. Аны бюджетке киргиздик. Эффективдүүлүгү жогору жана окупаемостунда быстро окупаемость болгон техникалары биринчи очередде ошолорго көңүл бурайлы. Кочкор Ата шаарында Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жалпы акционерлеринин жылдык жыйыны болуп өттү. Жыйындын жүрүшүндө 18 маселе каралды. Башкармалыктын финансылык жана чарбалык отчету, таза кирешини бөлүштүрүү, ошондой эле акционердик коомдун директорлор кеңешинин жаңы мүчөлөрүн шайлоо жана башка бир катар маселелер каралды. Мелис Турганбаев Кочкор Ата шаарынын социалдык көйгөйлөрүнө дагы токтолуп, чечүүнү аракет кыларын айтып өттү. Кыргызнефтегаз компаниясы алдыга койгон пландары: чийки мунайды өндүрүү көлөмүн 200 000 тоннага жеткирүү, ошондой эле таза кирешини 2 миллиард сомго чейин жогорулатууну максаттоодо. Кыргызнефтегаз башкармалыгы өндүрүш менен эле алек болбостон, Кочкор Ата шаарынын социалдык маселелерин чечүүнү жана 24 саат шаар тургундарына таза суу менен камсыздоону пландоодо. Мен Орто Азиядагы бир жаштардан чыккан лидерлердин бири, ушундай акылдуу, билимдүү, сабаттуу жетекчилердин бири деп ойлодум эле. Бул международный. Ушундай немеде баа бердим бул балага. Эми Кудай кааласа буну колдош керек. Буну эч азыркы анча немесин кетирип, жаңы да бул. Буну только колдоп кубатташ керек. Ошол нерсени ишке ашырыш керек. Жогорудагы жасалган ийгиликтүү жумуштар Тургунбаевдин 100 күн аралыгында гана аткарган иштери. Эгерде ушул ыргакта жумушта улантса, алдыда Кыргызнефтегаз тарыхында болуп көрбөгөн ийгиликтерге жетишери анык. Мелис Тургунбаевдин максаты мекеменин таза кирешесин жогорулатып, ишканадагы бардык техникаларды жана мекемелерди жаңылап, Кыргызнефтегазды алдыңкы ишканага айлантуу.